Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, эл-тээр мамлекеттик каналындагы Чак түш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда биз менен бирге болуңуздар. Бүгүн биз студиябызга өзгөчө конокторду чакырып келип отурабыз. Өзүңүздөр көргөндөй мына интернет тармагында эң жөнөкөй жигит Актан ошол турмуштук өзүнүн шыбакчы болуп иштеп аткан жеринен ырдап элдин жылуу жакшы пикирине арзып аткан убагы. Андыктан биз бүгүн студиябызга чакырганбыз, тааныштырып кетели. Мындай айтканда, ошол Актанды коштоп келген жигиттер дагы Актандын бир тууганы десек да болот, аталаш туугандар келип отурат. Баштаганда мына улуусу Нурболот Мырзабек уулу, Актан Таалайбек уулу, Шермат Маратов. Биздин студиябызга куш келипсиздер. Маанай кандай? Чоң рахмат, жакшы таңкы маанай. Жетишип келип калдык буюрса. Абдан бул жакшы. Мына ушул интернет деген бир жагынан караганда ушул өнөрдү талант алып чыкканга жакшы. Мына элдин баары ой Актан сонун, Актан ырдап атат, Актанды чакырсаңар болот деп. Өзүңөр деле баягы жазган комментарийди окуп атасыңар. Анан бул Нурболот мына өзүң Актанды тарткан ким болду экен деп. Актанды көрөбүз, тарткан кишини көрбөйбүз да. Бул кандай болуп башталып калды? Мына өзүң тартып, өзүң ушул чыгарып, Актан бүгүн муну ырдап койду аттың дегеле. Бул кандай болуп башталып калды ушул? Биринчиден сиздердин жалпы жамаатыңыздарга чоң рахмат, чакырганыңыздарга, эл-тердин күйөрмандарына чоң салам. Бул эми башталганда баягы мен өзүм буга чейин бир 3 жылдын жүзү болду видео тартып келатканыма, жеке өзүм тартып келатканыма. Анан андан тышкары баягы жашоо акча керек, иштеш керек. Анан шыбакта иштеп жүрүп, Актан жакшы ырдайт өзү, анан такыр өзү кызыкпайт, бирок баягы чыгармачылыкка кадам салганга. Анан мен болушунча түртүп, бул жака келсең жакшы ушундай деп үндөп аттым. Анан бир күн эле мен аны билген жокмун. Бизге эң кызыгы биринчи видео чыгып кетти да. Тартып көрөйүнчү деп эле, эптеп ырдап көрчү, болбойт. Ырдап көрчү кел деп эле анан биринчи кадрды тартканда эле уже бул башка пабликтерге чыгып кетти. Сереп ТВ, Супер ТВ деген сыяктуу YouTube каналдар чыгарып, мактап ар кайсы жактан тынбай эмелер келип баштады. Анан Актандын кызыгуусу бир аз пайда болду. Анан ошондон кийин эле арка-аркасынан байма-бай тартып баштадык. Жакшы азамат, мына өзүңөр баягы ар бир жумуштун ар кесиби ардактуу дейт го. Эми адал эмгек менен өзүңөр ошол акча таап, каражат таап, иштеп атып дагы нар жакта талант бар экенин, ошол Кудай таалам берген үн бар экен, өнөр бар экен. Нурболот ушул байкап сени ушул Актан чыгарып атат. Анан жаңы чыгып ошентип чын эле интернетте элдин баары жылуу пикирин айтып баштаганда кандай сезимдер башталды? Биринчиден барыңыздарга салам. Кандай сезимдер? Аябай жакшы толкундоолор болду. Анан башында айткандай байкем мен өзүм кызыкпайм да. Анан байкем эле тартып алып Актан минтели, тигинтели деп баштады. Анан мейлен бир ырдап берейин деп ырдадык. Жакшы чыгып кетти. Элдерге рахмат, кыргыз элине. Баары колдоп, коштоп атышты. Сиз айткандай телеканалдарга чакыра башташты. Ошол экинчиден баары колдоп, коштоп, барып келгиле, минткиле деп баары колдоп атты. Ошол келип калдык. Чын эле мына элибиз, журтубуз өзү өнөр баалаган эл кыргыз эли, өзү ыр менен жаралган эл, ыр менен төрөлүп, ыр менен коштошкон эл кыргыз эли. Анан силерде мына таланттар чыга берет. Шерматты дагы анан эфирдин жүрүшүндө сурап берели. Андан көрүп биринчи элдин баары күтүшүп атат. Эң биринчи интернетке кайсы чыгарма менен, кайсы ыр менен башталды? Эң биринчи ырыбыз бир жакшы чыгарма бар. Кайда кеттиң сен деген ырдап жүрөбүз. Ошо ким ырдайт экен деле толук неметпейт, билбейт экен. Анда келгиле, ушул чыгарма менен баштап алалы мына телекөрөрмандарга. Kayda жүрсө караның, кайдан сени табамын, чындыгында өзүңдү
Бактысыз деп санаймын жүрөктүн каны, жанымды кыйнай. Кайда кеттиң сен, кайда жүрдүң сен, сен асыл ардагым, менин ардагым. Мен отурам жаныңда, көз жашымды тыя албай, махаббаттын отуна күйүп жанып чыдабай, жүрөктүн каны, жанымды кыйнай. Кайда кеттиң сен, кайда жүрдүң сен, сен асыл ардагым, менин ардагым. Ей баракелде. Уктай албай түнүсүн сарсанага батамын, сенсиз таңды атырам, тартып сүйүү азабын, жүрөктүн каны, жанымды кыйнай. Кайда кеттиң сен, кайда жүрдүң сен, сен асыл ардагым, менин ардагым. Кайда кеттиң сен, кайда жүрдүң сен, сен асыл ардагым, менин ардагым, менин ардагым. Ей баракелде, бар бол. Эми Нурболот мына эми улуусу өзүң болгондон кийин сурай берели. Өзүң тартып алып чыккандан кийин сенден сурайлы. Деги эле буга чейин каякта жүрдүңөр, ошол кандай ишти аркалап бир көрөрмандарга, биздин жалпы кыргыз журтчулугуна дагы бир тереңирээк тааныштырып кетсең. Ооба, биз өзү Нарындын кулунубуз. Нарында төрөлүп, Нарында бир кичинекей Миңбулак деген айыл бар. Ошол жактын суусун ичип чоңойгон балдарыбыз. Биз аталарыбыздын баардыгы бир тууган, бир туугандын балдарыбыз. Анан ага чейин негизи биз башында айылда окудук. Айылда окуп, анан Бишкекке жакын Токмокту билесиздер. Токмокто келип, андан кийин Токмокто окууну уланттык. Анан негизи окуу жайы боюнча актан ырчылыкка кызыкпаганга, бул окууну бүткөндөн кийин өзүнүн башка бир кесиби менен эле кетти, өзү иштегиси келген. Биз армияга служба этип кеттик, ошентип ателе убакыт өтүп кетти. Анан азыр келип обычный эле карапайым эле жумушта эл кантип иштеп акча таап аткандай эле шыгылып күнүмдүк жашоону көрүп атабыз. Шермат окуп атыптыр, мына Шермат. Бул музыкалык жактан Токмокто өзүң айтып берчи. Саламатсыздарбы? Мен Шермат Маратов. Мен азыркы убакта Токмок шаарында Насыр Давлетов атындагы Маданият жана искусство колледжинин 2 курсундамын. Ошол жактан билим алып, өнөрүмдү өркүндөтүп атам. Азыр ошол билим алуу учурунда негизи актан мына Нурболот айтып кетпеди, ошо өнөргө мындай кызыкпачу эле деп. Кызыкпаганың менен бирок сен арактан берили ырдап, ырда десе ырдап, шыбакты шыбап ырдап атасың. Бул кызыгуу бар да. Кызыгуу болгон үчүн ырдайт адам. Кызыгуу өзүмдөн атам ырдайт. Байкем да ырдайт. Байкем өзү Доктор Бекбоев, Бегимай Бекбоева деген ырчылар бар эмес, ошолор менен чогуу иштеп убагында ырчы болгон. Гастролдоп. Ошол атабыздын аркасынан эле ырдап калганбыз го биз деле. Анан тойлорго чыкканда баягы үйдө куда тосуп калабыз, кээде кошуна колоңдор куда тосуп калат, ырдап берип кой деп, мен аккордеон тартып берейин деп байкелер келип калса эле. Анан ошол жактан ырдап көрүп,
баягы элдер колдоп, коштоп, жакшы ырдайт экенсиң деп. Анан баягы элдин баары эле билет, жакшы ырдайсың дей беришет, бирок мен өзүм деле бул байкем айткандай көп деле ырга мындай кызыкпайм. Ошол кызыгуу кайсыл тарапка көп өзүңдүн? Чыгармачылык бул хобби экен да. мен жумуш деле иштеп эле жүрөм, иши кылып машина менен эле көп жүрөм. Машинага иштегим эле келет. Иштегим эле келет. Жакшы, эми мындан кийин ырдагың эле келип калат. Айтып калгандай кара жумуштарда көп иштегенбиз да. Жакшы, негизи эми бул чыгармачылык деген өнөр да. Өнөрүң болсоң өргө чап, коргулбай алтын жандыбак деп бир кезде Токтогул атабыз айтып кеткен. Бул өнөр деген Кудай талаадан берилген. Бул ар бир эле адамга бериле бере турган нерсе эмес экен, бул улуу экен. Андыктан өнөрдү Кудай буйруса баптап, мынакей элибиз, журтубуз ой актан сонун ырдайт экен деп турган учуру. Эми актан ырдап өттү. Мен Нурболотко кезек бергим келип турат эми, Нурболот. Биз чогулерде эле Чогуу ырдап келгиле келгиле. да, чогулдап берели келиңиздер. Шермат баштап. Азыркы жаңы чыгып аткан эле ырлардан, жаштардын жүрөгүнөн түнөк таап аткан ырлардан эле ырдайлы. Кайсы чыгарма? Жүрөктө дарыларым деген чыгарма. Ошону берели. Кайдан жүрүп бир өзүңө кабылдым мен капысынан, ак сүйүүгө багындым мен күн нурундай, жаркыраган жамалыңды күнү ойлоп, күнү эстеп сагындым мен. Sen aylандың сүйүүнүн бир жомогуна, сүйүү деген жүрөктөрдүн коногу да бакыт издеп, бир кемеде сүзүп келем сүйүүм менен, сени салып обонуна жашайсың сен, жүрөгүмдө ырларымда башкасына, өңүлүмдү бурбадым да бала балам, бир өмүрдү ашыгым деп жашайсың сен, жүрөктө да ырларымда, жүрөктө да ырларымда. Сулуулар көп, өзүң гана мендик жандай сен мендиксиң, жалгыз мага жаралгандай күтүп жүрөм, келеби деп бактым болуп жан дүйнөмө, нурун чачып аппак таңдай. Sen aylандың сүйүүнүн бир жомогуна, сүйүү деген жүрөктөрдүн коногу да бакыт издеп, бир кемеде сүзүп келем сүйүүм менен, сени салып обонуна жашайсың сен, жүрөгүмдө ырларымда башкасына, өңүлүмдү бурбадым да бала балам, бир өмүрдү ашыгым деп жашайсың сен, жүрөктө да ырларымда, жүрөктө да ырларымда. Жүр кетели алыстарга сапар улап ушул күндүн, чыгарыда батары бар узак өмүр, өткүчө бир бололу узак ушул турмушта бир жашабыла. Sen aylандың сүйүүнүн бир жомогуна, сүйүү деген жүрөктөрдүн коногу да бакыт издеп, бир кемеде сүзүп келем сүйүүм менен, сени салып обонуна жашайсың сен, жүрөгүмдө ырларымда башкасына, өлүмдү бурбадым да бала балам, бир өмүрдү ашыгым деп жашайсың сен, жүрөктө да ырларымда, жүрөктө да ырларымда, жүрөктө да ырларымда, жүрөктө да ырларымда. Эй, баракелде, бар болгула. Мынакей ушул туугандар өзүңөр эле бир мындай айтканда ансамбль экенсиңер да. Бардыңарды баягы аккан артынан суу агат деп бир атанын балдары болуп, ошол ата бабаларда таланттуулар көп экен да. Анан эми актан мына
ошол шыбакчы болуп туруп эле жылдыз болуп кеткенди сезип атасыңбы? Ошо бир жумадай эле болду ошо сезип атканыма. Кичинеден сезе баштадым. Мен эми Нурболоттун ордунда мен болуп турайын. Мына эл суранып атат, бул ырдырдачы деп айтып турчу Нурболот. Андыктан эми бир Нестан Дарыжанда мына интернетте абдан келтирип ошону ырдап береми. Нестан Дарыжан. Эме кылсак кандай болот? Шермат бул азыр жаңы үйрөнүп атат да. Анан ар бир ырды ойлогондой чертип бергенге эмеси толук эмеси жетели. Жок, эми анда мындай өзүң эле ошол шабатып ырдачы эле. Ошондой элестетип ырдап берсе жакшы болот анда, келиңиздер. Анткени ошол кылып аткан ишиң боюнча телекөрөрмандар көргөн, интернеттен көрүшүп аткан, анан ошондой кылып туруп эле ырдап бер анда. Geçip taştap dağdan ataktan geleceğimizde paratkam kaygımı şerdüğüne kıdıram kaydasın sen ne standarıcan ne standarıcan ne standarıcan ak suyunun dairasın geçip azap kaygı cüröktü ezip al olup güyüp aratam ansayın men süyüp aratam ayal zattan başkaça sezim günü tünü çıkpay sanamdan güygön şamsın men dep jaralgan güyüt meni mıjıp jatsa da güdör üzböym ne standarıcan ne standarıcan ne standarıcan ak suyunun dairasın geçip azap kaygı cüröktü ezip al olup güyüp aratam ansayın men söyüp aratam ayal zattan başkaça sezim ayal zattan başkaça sezim. Ey баракелде, кара мына ошол ыр менен жашайт кезинде ырга берилип мына ошол бул ошон үчүн өнөрдү өркүндөтүп бер демекчибиз. Мына Кыргыз Республикасынын эл артисти Исрат Наманбаев кезинде 80-жылдары бул ыр абдан катуу дүңгүрөгөн Кыргызстанда мыкты ыр ушундай маңыздуу, маанилүү чыгармаларды аткара бер демекчибиз. Анан эми жаш куракта сурап коюш керек. Канчага келдиңер? Мына азыр эми жаркырап чыгып атасыңар. Кудай буйруса биздин ушул эфирден чыккандан кийин дагы сурашат. Мына Актан керек, Нурболот керек, Шермат керек деп. Анан ошол канча жаштасызар? Шермат 17 жашта азыр окуп атат, эселек. Актан 26 жашта, үйлөнгөн, башы бош эмес, бардыгы эфирден пайдаланып айтып коеюн, кыздар жасай бербегиле деп. Көпчүлүгү баягы менин жеке баракчама жазат. Актан байке үйлөндү эле деп, анан жигит башы бош эмес, бошотпойт деп койдуңбу? Башы бош эмес деп айтып койдум. Мен 27 жаштамын, үйлөнө элекмин, бойдокмун. Анда сен айтышың керек анда. Актандын башы бош эмес, жандаганын башы бош деп. Ошентип айтыш керек. Бирок Актан мага караганда сулуураак, Актан эле сурай беришти. Актан баягы ырдап чыкты да, азыр эми мына ошол жылдыз деген ошол эми Актан деп турат. Ошондуктан үй бүлө дагы көтөрүп, баягы келин балда дагы түшүнүктүү болуп сени көтөрүп туруш керек. Улам эми чалбагандын баары чалышат. Жолугабыз дешет, ошондойдо бекем болуш керек да. Келгиле анда дагы бир чыгармага кезек берели. Азыр мындай бир туугандар мындайча айтканда мен өз интернет тармагында жүрүп, мурун мени көп адам көргөнгө, мен азыр Актанды анан инимди бири-бирибизди көтөрмөлөп жүрөбүз, негизи жардам кылыпчы. Анан ошого Шермат да өзүнүн бир өнөрүн жеке тартууласа дейм да. Шермат кел абай анда. Биринчи алгачкы кадам.
Чубак Сатаевдин Кара көз деген чыгармасын атып келди. Кабыл алып коюңуздар. Көздөрүң турат көзүмдө, көңүлүң барбы өзүмдө, көп жүрүп сендей кызды көрбөдүм мен, кыдырып дүйнө жүзүнөн, кыдырып дүйнө жүзүнөн. Көздөрүң сонун капкара, көргөндө жүрөк апкара, толкундап кетем кара көз, эмнеге кеттиңби да жүрөк аңтара, жүрөгүм толкуйтап караң. Peyilin sonun ak peyil, özüңdü süyüp can deymin, jılmayıp koyson kara göz, men sağa жүрөгүм толкуйткан тейин, жүрөгүм толкуйткан тейин. Külbösöň güyer asmanım, kүйütten anda kalganım, teңсинбей койдуң кара göz, эмнеге мен сага тагдырга эле барбы жазганың, тагдырга эле барбы жазганың. Бара келди Азамат, Шермат, өнөрүң өркүндөй берсин, билим алып окууну жакшы бүтө бер демекчибиз. Анан Нурболот мына өзүң айттың го, ушул мекенди коргоо, ал жактан кызмат өтүп келдим. Анан интернет тармагында өзүң баягы ушул интернет тармакка ашыгың бар, кызыгуу өзүңдө өнөрүгө бар экен да, негизгиси көп нерселерди мурда деле чыгарып жүрсөң керек. Мен раматылык апам каза болуп калды, 2 айдын жүзү болду. Апам менен тартып баштагам. Мен негизи ушу жаштарга блогер болом деген жаштарга айтат элем да. Мен башка жактан эле издеп жүрөптүрмүн. Москвага чейин барып, ар кайсын тартып башка жакка барып, менин өзүмдүн контентим негизи жанымда жүрчү экен да. Мен апам болчу экен. Мен апамды тартып чыгарам. Апамды чыгарганда баардыгы көрөт, мени колдойт. Анан биз жайлоого барабыз. Мындай азыр элге карапайым видеолор жагат экен. Жөнөкөй эле тоого барып, кой айдап, кымыз ичкен ушул сыяктуу. Ошондой видеолорду баштадым. Эл көп көрө баштады. Ардынан тартып баштадык. Анан өсүп, аягы жакшы ийгиликтерди алып келди. Анан кээде контент тартканга эчтеке таппай калганда актанып тартып калчу болдум да. Мына жанымды эле актап жүргөн экен да. Актанып жүргөн. Жөнөкөй эле шыбакшып атып, ошончо мына эл ушундай жөнөкөйлүктү жакшы көрөт. Эми негизгиси максат кандай эми? Өзүң ушул кызыгып, өзүңчө жанагындай блогерликти алып жүргөндөн кийин сенин эмгегиң чоң чын мына актанды элге чыгарганга.
эми мындан аркы Мен ошол менин максатым, мен өзүмдүн жеке максатым бул актер болуу да. Жакшы бир кинолордо ойноп, Кудайга шүгүр, азыр аракет кылып, ушул бир чыгармачылык адамдар менен байланышып, Аскат Сулайманов деген агаларыбыз бар, сүйлөшүп жүрөбүз жакындан. Анан эң негизги максатым ушул, мен Актанды жакшы билем да, ырдайт экенин, голосу бар экенин, айып этпесин, эми чем баягы башка ырчыларга караганда фонограмма эмес, живой ырдайт экенин билем да. Анан ушул талант калып кетпесин, жабылып кетпесин, ушул боюнча эле бир туугандардын кудаларында ырдап эле жабылып ошол боюнча кала бербесин деп, көмүскөгө чыгып, элдер бир көрүп, ушундай талантты баалап калса деген ой. Бирок Актан макул болбойт ага. Актан эми бүгүндөн баштап макул болот да, буюрса. Кудалардын ырчысы болбой, мындай бүтүндөй кубанган кыргыз элдин ырчысы болосуң, Кудайга шүгүр. Алдыда мына келечек алдыда дегендей. Ошондуктан мындай айтканда Нурболотко чоң ыраазычылык билдириш керек. Нурболот ошол кызыгуу менен тартып, бирөө себепчи болот экен да алып чыкканга. Мына Нурболот ошол себепчи, ким билет кийинки келечекте үчөөң бир чоң бир топторду түзүп, маданият тармагына чоң кызматтарды кыласыңар деген ойдобуз. Эми телекөрөрмандар дагы баягы сүйлөтө бербей Актанды ырдатчы деп аткан болуш керек. Андыктан Актан кел дагы сага biz seni kayra ырдатып алалы. Биздин ушул Элтер каналында дагы бизге келгендердин көп ошол жаңы чыгарма менен келишип, жаңы жүз болуп келип ушул Элтерден көп чыгышат да. Эл ичиндеги таланттар. Анан бизде бул 50ден ашык мамлекет көрөт. Бул жакынкы мына Казакстан кордой көрөт. 7 область. Анан Нурболот айткандай жөнөкөй бизде айылдагы карапайым элде көрөт да. Ошондуктан кел мына Актанды биз интернеттен көргөн Актан бүгүн Элтерди ырдап атат деп. Чак түштөр да атат деп. Жанагы айтып кеткендей Байкем да өзү ырдайт деп болбодум. Байкемдин бир апама деген жакшы чыгармасы бар. Ошону жаңыртып берейин. Байкемдин өзү чыгармасы. Байкем ырдап чыгармасы эмес, өзү аткарып баягы элге чыгарып жүрөт да. Жакшы, эми мындан кийин ошол авторлордун дагы аты жөнү. Алгачкы кадам болгонго ошого бир аз дайындык азыраак болот. Ага биз да туура түшүнөт. Эл дагы туура түшүнөт. Келгил анда. Чачымды тарасам да тарабасам, күзгүнү карасам да мен карабасам, бир гана апам мени чанып кетпей, бир гана апам кебин айтанып кетпей. Кийимим жупунубу аш келеби, жашомо кыш келеби да жаз келеби, бир гана апам менин ай сүйүп турат, бир гана апам мага айып турат. Чөнтөгүн жукасында калыңында, тагдырым караңгыда жарыгында, бир гана апам мени чанып кетпей, кыйындык башка түшсүң ай таштап кетпей. Кийимим жупунубу аш келеби, жашомо кыш келеби да жаз келеби, бир гана апам менин ай сүйүп турат, бир гана апам мага айып турат. Кыялым жакшысында, жаманында, кыялбайт себеп ага мен баламында. Апа кем жалгыз адам, жалгыз адам. Апа кем чындап менин ай аярымда.
кийимим жупунубу аш келеби, жашоого кыш келеби да жаз келеби. Бир гана апам менин ай сүйүп турат, бир гана апам мага айып турат. Ey, barakalla. Bir gana apam menin ay sүйүп турат. Азамат бар болактан. Мына жана эфирдин башында дагы атамдан чуккан өнөр деп атасың, атам деп, анан азыр агам ырдаган деп атпайсыңбы? Дегел анда ошол агаңда да бар, атаң да ырдап, алар мындай элге чыгармачылык жолду улантышпадыбы? Ошол негизи үйдөн атамдын үнү жакшы, атам ырдайт. Анын аркасынан эле байкем чыгып калды. Рамис Талайбеков деп. Ада ырдап жүрөт азыр кучу. Ырдап жүрөт, бирок убагында ошо жана айткандай Токтор Бекбоев, Бегимай Бекбоевалар, Токтор байкелер менен чогуу иштешкен. Баягы ырга кызыгуумдун жоктугу да ошондон болуп калды бир чети. Байкем ошо убагында кыйналып, баягы бул ырчы болуш деле өтө оңой эмес экен да. Көптөгөн жерлерде мен дагы жанына ээрчитип алчу чогуу жүрчүбүз. Анан байкем барып калды, баягы телеканалдарга, радиолорго көп жерден немелерин бере албай, баягы ырларын бере албай, ырдата албай, чыгарып койгула десе чыгарбай. Баягы ал жылдары эми интернеттагы интернеттер да жок болуп калды. Телевидениелер турган мезгилде. Жалаң телевидение продюсерлердин көзүн карап. Анан ошо байкем жанында көп жүрүп калдым. Радиолорго баргабыз, тияка барабыз, буяка барабыз, чыгарып койгула, минтип койгулачы деп суранып, анан ошол мезгилде ошо колдоо болбой калды байкеме. Жакшы. Колдоо болбой көңүл калып калат да. Анан ошонун аркасынан да мени ошо бул Шермат окуп аткан Күлпроцветке тапшыр, музыкант бол деп айтып калышчу үйдөгүлөр. Анан жок деп ошондон да кичине неметип калдым. Анан убагында ошо байкем көбүрөөк неметип калганынан. Азыркы учурда эмне кызмат кылат байкем? Байкем деле өзү Азыр үй чарбалары менен үй чарба менен тойлор болот, тойлорго чыгат, ырдайт. Атаң деле убагында адыле чыкса болмок экен да? Чыкса болмок экен, бирок атам чыкпаптыр да, ошо үйдө эле азыр. Ырдап, маселен Атабыз өстүрдү. музыкалдык жактан бизди чыгарып. силерди чыгарат деп. Жакшы, эми Шерматка да бир кезек берели, ырдан. Шермат келе мына алдыда Актандын артынан эле чыгам деп азыр байлоодо турган күлүктөй туруң да. Байлоодо турган күлүктөй басыгын жаспай күйүкпөй дейт. Анан кел кайсы чыгармаларды Өзү менден биринчи Шермат чыгып кетеби дегем, мен чыгып баратым. Жолдошбек Мамажановдун жазым келчи деген чыгармасы болсун. чогуу деле ырдайлы. Kaydan жүрүп сага кабылдым, карегиңде барбы жаным, жан эргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымдын, жан эргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымдын. Bulbulsun bu kuşlar bağında, anda gelip koncu şahıma, uçağından horun vereyim, güttüm ele gülüm sağına. Uçağından horun vereyim, güttüm ele gülüm sağına.
çalıp kirpiginden sırlı nur tamır Caz gülü bolson çıparındı çaç Çadırasın canım tınçalıp Caz gülü bolson çıparındı çaç Çadırasın canım tınçalıp Caz gülü bolson çıparındı çaç Çadırasın canım tınçalıp Çadırasın canım tınçalıp Ey barra geldi. Azamat бар болгула. Эми баягы Нурболот өзүң алып чыгып аткандан кийин максат коюп, дагы эми мындан ары мындай максаттарды, пландарды коюп, ушундай менен иштесек болот деген ойлор бар да. Ойлор бар буюрса. Азыркы ыраазыбыз. Негизи кыргыз элинен айланса болот экен. Себеби ушул жерден аябай белгилеп айткым келет. Киргизген сайын колдоп, улам Актандын катталуучусу башында киргенде эми өзүнүн эле бир 2 сүрөтү бар эле. Анан азыр 10 миңге жеткизип катталуучунун санын, көрүүчүлөрдүн санын көбөйтүп, ар бири биздин туугандардан бери колдоп, жакшы сөздөрүн жазып атышат. Анан биздин максат буюрса, биздин комментарийге чыгармачылык инсандар жазып атышат. Бизге байланышкыла, биз жардам кылалы, колдоо көргөзөлү деген. Актандын баягы эгер жакшы бир эңсөөсү болуп турса, буюрса, келечектеги бир чоң Кыргызстандын эмгек сиңирген артист деген наамдарга жеткиргенге сүйлөшүп, ошол жактарга бир жакшы жолун ачып бергенге аракет кылабыз. Жакшы буйруса, эмгектенип, эмгек кылып, Кудайым буйруса талыкпай дагы иштеп, анан мындай окуйун деген дагы ой тилек барбы Актан? Музыкалдык жакка. Окуйун деген мындай буйруса, ошо быйылкы жылы жанагындай жумуштар менен жүрүп жетишпей калдым. Могу кийинки келаткан сентябрга буйруса тапшырсамбы деп ниет кылып атам буюрса. Жакшы. Анан мына ырдап чыкканда кандай ошо агаларың, ата-энелериң кандай элдин колдоосу болуп атканда кандай кеңештерин айтышып атат? Атам көбүнчө, папам колдойт. Үйдөгүлөрүм, апам, мамам деле, папам деле бар эле. Ырдап чыгып деп, мамам көбүнчө тойлордо мамам жетелеп кирчү да. Чирек кесиптин андачы, анан тойлорго ырдагандан уялып эле, анан мамам жетелеп кирип эле, мен балам ырдап койсун деп эле. Анан ал кезде кандай ырлар унутуп калдым ал кезде. Кичинекей болчумун, жакшы ырларды ырдачу элем ал кезде дагы. Анан ошо мамам көп сүрөп кирип эле, майым балам ырдап койсун деп эле ырдачу элем. Азыр болсо папам айтып атат, эми чыгып ырдап көр деп, колдоочу кишилер болсо буюрса деп. Туура. Баягы баланын дагы бир жаркырап чыгышына ата-эне өзү чоң тилек кылат да. Ата-эне чоңойтуп багат, ушу балдарым эртеңки күнү бир жакшы болсо экен, ушул ыймандуу адам болсо экен, элибизге, журтубузга кызмат кылса экен деп, мына ошол маданият жагынан Кудай буйруса ошол кызмат кылып чыксаң, ата-энени дагы бир ирет жашартып, ата-эненин көңүлүн тазартып, ата-эненин өмүрүн узарта турган. Бул бизге билинбейт азыркы учурда, ата-эне бар кезде дагы. Бирок ошону сен билинбей кылып аткан эмгек да. Ошон үчүн өнөрүңөр өркүндөп, силерге дагы айтарым, ошол жылдыз болобу, башка болобу, илгери аталарыбыз айтчы, азыркы жылдыздар мындай свет өчкөндө свет менен кошо өчүп кетет депчи. Сен мына жаркырап жүрүң, кайсыл жерде болсо да, суу самырдын талаасынан нарында аксай арпага апарып койсо дагы жаркырап ырдай турган жигит экенсиң. Ошол өнөрүң өркүндөй берсин. Телекөрөрмандарга дагы келем, ушул биз ырдатып калалы, сени тердегенче ырдаталы деп ошол чакырып турабыз да. Кайсы чыгарманы Нурболот? Нурболот сага берелүү кезекти. Насип мырза деген Рыспай Абдыкадыровдун неберелеринен бар. Бакырайымбы деген жакшы бир чыгармасы бар. Жакшы аты. Мына ошо ал дагы ушул жерге келип, ошол чыгармасын аткарып, мынакей Рыспайдан калган туяк небере деп, жээн небереси, Кудайга шүгүр азыр чыгып жүрөт. Келе коелу ошол.
Dengizdeyiz yaşarayım mı? Hakikat sözdün katınayım mı? Gün sana biçtin sezimim ottoy, güçösü kantem basılayım mı? Basılayım mı? Sızılbay içten batınayım mı? Sırımdı aytıp açılayım mı? Sen turmuş kurup ketkenden beri kıynalıp жүрüm bakırayım mı? Kıynalıp жүрüm bakırayım mı? Armanға күйүп кошо турайымбы, азапка сүйүп достоштурайымбы, баркына жетип же бир сүйө албай, башкан өзүңө окшоштурайымбы, окшоштурайымбы. Сызылбай içten батынайымбы, сырымды айтып ачылайымбы. Sen turmuş kurup ketkenden beri kıynalıp жүрüm bakırayımdı. Kıynalıp жүрüm bakırayımdı. Sızılbay içten batınayımdı. Sırımdı aytıp açılayımdı. Sen turmuş kurup ketkenden beri kıynalıp жүрüm bakırayımdı. Kıynalıp жүрüm bakırayımdı. Kıynalıp жүрüm же çakırayımdı. Ey Азамат баракелде. Мына ушул негизден Кыргызда ырлар чыгармалары көп. Мурдагы мына эски чыгармалардан дагы Залкар обончулардын дагы чыгармаларын ырдап атканын көрүп атабыз. Баягы ырдын пири Ырыспай деп коебуз. Ырыспай атабыздын дагы издейм сенин ырдадың, ошол издейм сени абдан эл мыкты кабыл алып атат. Шермат ойноп бере алабы издейм сени? Мындайларда берейин. Кел абайда. İzdeyim seni arasından ellerdin en bir koz gülzarından cerlerdin sen alamga İzdetüge jar alsan men alamga dayım seni izde üçün gelgemin az mı köpü Jaşıl beken joluğundun tüsün görüp vurdum kışta kalgan jalbıraktın önünde ajarına dayım sende kaygıruğa gelgemin
Ey баракелде. Булурда эмне тияктан интернеттен текстин карап алып бурдан менен кичине жаңылыштыктар болуп Ооба, калды жакшы. окшойт, Ошол негизден эми мындан кийин баягы эл сурады, эли баланчы ырдырдап бер деп калганда, ошол сөздөрүн ошо айтайын дегенде бизден кеңешти эми ошол сөздөрүн тактап, авторлорун тактап, Кудай буйруса мына эртеңки күнү чоң сахналарда ырдап атканда ошол так болгон жакшы да. Бир кезде Чубак Сатаев агабыз, мына азыр Чубак агабыздын ырдап кетти Шермет. 15 күн мындай айтканда жарым ай концерт коюшу экен да филармонияда. Эми андай ага ал чекке жеткен боло элек деп айтышып келет. Анан буйруса азыр эми интернеттин заманында дуулдап турганда ушул жака кирип көңүл буруп мына азыр чыгыш керек, кел мен жардам берем дегендер көп болот, концертиңди мен уюштура калам дегендер көп болот. Ошондойлорду мына өзүң да жаш кезиңен, кичинекей кезиңен анча мынчасын көрүп калыпсың. Бирок алдыңда Нурболот турат, коркпостон. Нурболот өзү мына танк экен да, танкадай жирип кире турган. Коркпостон ошол чыгармачылык ишти баштай берсе болчу экен. Буюрса ат салып баштайт эми. Колдон келген аракеттин баарын кылабыз. Мына ошол негизинен дагы өзүнүн чыгармаларын, ырдап аткан ырларын да Нурболот. Сен өзүң тартамдап атпайсыңбы? Ооба. Ошол клип кылып, кандай ушул клип кылып тартып чыгара турган максаттар барбы? Аябай чоң. Менин кыялымды айтсам, ой, кыялым асманда демен актанды элестетип, тиги эмеге Малахов Калпар ошол жактан голос тапшыртып койгон менин кыялым. Мынакей. Кыла бериш керек, ошол тилекти тилей бериш керек. Ашыгы менен тилеш керек. Оюн бар ошондой. Актан экөөбүз эки атанын балдарыбыз, аталары, чоң аталарыбыз бөлөк. Анан экөөбүз мындай кезден бери чогуу өскөнбүз. Анан бирибизди аябай жакшы көрөбүз. Актан менден бир эле жаш күчү, бирок ушуга чейин сен деп бир айтып көргөн эмес да, сиз деп турат. Анан ошого мен дагы актан ушул жакка кетсе деген жакшы эмелерим бар. Анан буюрса келечекте мен дагы тилектешмин, кыргыз эли дуа кылса, кийинки эле сиздердин эфириңиздерге ушул жерде өзү колуна аккордеон кармап, бир клиптердин аркасынан экрандардан келип чыгарса деген ниеттерибиз чоң. Жакшы. Өзүңдүн каналың бар да? Ооба, каналым бар. Буйруса ал канал менен деле канча деген адамдар көрүп атат, ал тарабы дагы. Эми азыркы мезгилде, азыркы заманда бул чыга турган адамга, ар жакта өнөрү бар адамга бардык нерсе даяр да. Кудайга шүгүр, мына биздин ошол мамлекеттик каналдар чакырып, башка интернет тармагында жеке каналдар, мындай айтканда бир күндө канча жерге чакыруу болуп чыгып аткан. Мурда мына актан айтып атпайбы, биз барып телевидениянын босогосунда атта ошол жерде ырыбызды алып койгулачы деп турчу элек. Азыркы мезгилде заман башка, келгиле мына чыккыла деп турган учур ошол биздин чак туш көрсөтүүдөн, элтерден Кудай буйруса жаркыртып ушул көрсөтүү элдин баары көрө турган, көрүп аткан чагы дегенсек болот. Келгиле анда дагы ыр кезек берели, андан кийин анан жыйынтыктайбыз. Жакшы болот. Эми кайсыл чыгарманы да? Асыл затым деген жакшы чыгарма ошолар. Шермат тартып эле турса, Asıl zatım azabımda jırgalım, sensiz bilmeyim kanday ötmök жылдарым, salıp aldım özün bilgen bir büge, çeritip жүрөм жүрөгүмдүн кылдарын, жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз, кемибеген, кемелбеген дүйнөм сен жаным, көкүрөктө от жалын,
сүйгінас Жару керим жырғалымда азабым Капилеттен түшкөн эле назарым Баштап алып ошол күндөн ушул түн бүтпөй келет бүтпөйт сүйүү тазалым жүрөктө жаз көчөдө жаз үйдө жаз кемибеген кебелбеген дүйнөм сүйсен жаным көкүрөктө от жалын жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз көңүл эргип колдон сыям кургабай андан бери өттү жылдар бир далай кагып согуп жатса дагы бул турмуш кел атабыз сезимдерди бугабай жүрөктө жаз көчөдө жаз үйдө жаз кемибеген кебелбеген дүйнөм сүйсен жаным көкүрөктө от жалын жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз сен жаным көкүрөктө от жалын жер жүзүндө мендей болуп сүйгөн аз Баракелде Актан, бар бол. Мына ошол аспап, аккордеон, комуз, аспап үйрөнүш керек экен, а? Буюрса деп атабыз эми ошо могу сентябрь ичи Кудай буюрса сентябрь келсе окууга тапшырып кирип калсам аккордеон үйрөнгүм келет негизи. Аккордеонду үйрөнүп, комузду үйрөнүп алсам мындан бетер дагы болсо жакын, жакшы. Шерматты ойноп бер деп турбай өзүң эле шартылдап ойноп дегендей. Издейм сенилер да өзүң буйруса. Мына эфирибиз баягы аягына чыгып калды. Баягы кызуу дагы бир эфирди кызуу жыйынтыктайлы деп атам да Актан. Дагы бир чыгарма менен, жакшы чыгарма менен жыйынтыктайлы келгиле. Шермат деми. Чогурдайлы. Кел. Gül hayır. Isık gül sağa baram deyip Irısqa bütse jarar deyip Oyloğun emes ekemin Oşondo seni tabam deyip Oyloğun emes ekemin Oşondo seni tabam deyip Gül hayır sağam jagam deyip
seni ming жолу көл бойлой басып түн бою гүл кайыр сага мас болула гүлүңдү искейм бир жолу гүл кайыр сага мас болула gülüngü iskeyim bir jolu gülüngü iskeyim bir jolu dartıma davang et albay dalaylar жүрсө жет албай ömürdün barkın geç bilip özüңдөн турам кете албай жашоонун баркын geç bilip жаныңдан турам кете албай özüңдөн турам кете албай бүгүнгө толгон кечимди күгүң кайда кетирди гүлгө окшош гүлүм кош эмила гүлүңдү үзсөм кечиргин гүл кайыр гүлүм кош эмила gülümdü üssüm geçirgin Gönül bolsam geçirgin Gül kayır gülüm koş emila Gülümdü üssüm geçirgin Gönül bolsam geçirgin Ey azamаттар бар болгула. Келгиле мен Нурболот баягы эфирди жыйынтыктоочу сөз кылалы, эркин микрофон берейин. Өзүңөрдүн каалоо тилек айтсаңар. Сіздерге біріншіден чоң рахмат шақырғаныңыздарга. Бұл біз үшін чоң разычылык, себеби сіздердің бұл колдооңуздар болуп эсептелинет. Аябай разыбыз. Бұл биздин биринчи жана өмүр бою эсибизде калат. Анан жалпы биздин туугандарыбыз ар дайым колдойт. Биз интернеттен көрүп алып сүйүнүп, ушул катып жаткан лайкымды силерге басайын деп комментарийлерди аябай турат. Анан кыргыз элине колдоп атат. Ушу кыргыз элинин аркасында ошентип элге видеобуз тарап, алар бөлүшүп, өз пикирлерин калтырып аткандыгы үчүн сиздер бизди байкап көрүп атасыздар деген үмүттөмүн. Ошол актанга ийгилик каалайм. Буюрса келечекте Кыргызстандын жакшы бир чыгаан уулдарынан болсун деген. Азамат баракелди Актан. Келиңиздер, биринчиден сиздерге чоң рахмат жалпы жамаатыңыздарга. Экинчиден бардык кыргыз элине колдоп коштоп аткан бир туугандарыма, ата-энелериме баарыңарга чоң рахмат, ыраазыбыз. Чакырып койгонуңуздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ошол кыргыз элинде тынччылык болсун, аманчылык болсун, бар бололу. Баракелди. Шермат. Кел абай. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Мен андай сөзгө деле көп жакпын, кошулам. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, колдооңуздарга. Баракелди. Агаларыма кошулам, кошулган үчүн отурам деп кой. Бар болгула силерге дагы да болсо чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Ошол чыгармачылык жолдо жана өзүң айтып кеткендей жолдор ачык болсун, андай тоскоолдор болбосун демекчибиз. Жолуңар шыдыр, чыгармачылык жолуңар шыдыр болсун, жолдошуңар кыдыр болсун. Ийгиликтин үстүндө ийгилик боло берсин, бар болгула. Өнөрүңөр өркүндөй берсин. Силерди тапкан, силерди тарбиялап баккан ата-энеңерге дагы чоң ыраазычылык билдиребиз, бар болгула. Урматтуу телекөрөрмандар, биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Кийинки көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.